Ассаламу алейкум барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге ушундай машинкага обзор жасаймын. Бул машинка ар түрдүү тегиштерди аткара алат. Многофункциональный деп айтсак дагы болот. Бул мен кармап турган жер, бул регулировка, бул жипти кысып, анан бошотот турган жер. Бул жерде бул регулировка строчка деп аталат. Ар бир тамга ар кандай строчкаларды тигет. Бул жер длина стежка. Стежканын узундугун жана кыскасын регулировка кылуучу жер. Бул жерлерде биз ар бир тамгаларыбыз жазылган жана кайсы операцияны аткарыла тургандары жазылган. Биз ошого карап регулировка кылабыз. А бул жер биз закрепка бергенде алдыга жана артка тиге турган жер. Бул машинка абдан ыңгайлуу болгондуктан бул функциясы өтө көп. Жада калса шпулькасын дагы өзү түрөт. Бул жерде дагы бир функциясы бул шпулька түрүп жатканда ийне кайра кирбеш үчүн биз мотор жагын арка жакка тартып койсок, шпульканын өзү эле айлана берет. Айланып жипти түрө берет. Бул жерлерде жиптерди кантип кайсыл жактан алып келип, кайсыл жерге өткөзөбүз, бардыгы көрсөтүлгөн машинкада стрелка менен. Бул ыңгайлуу биринчи колдонуп жаткан адамдарга өтө жеңил көрүнөт. Бул жерде мунун карманы бар. Өзүнүн башка шпулькаларын, лапкаларын, ийнелерин салып койгонго болот. Бул жерде биз шпулька менен челночный турган жер. Челночныйлар автомат машинкаларга окшош болот, бирок бир аз көлөмү чоңураак болот. Челночныйга ушинтип шпулканы салып, бул жерге салып коесуз. Автомат машинкада эле бул жер салынганда ордуна туура келиш керек. Лапка көтөрүүчү жай бул жерде. Бул лапканын эки функциясы бар. Биринчиси лапка көтөрөт, бул орточо көлөмдө. Экинчиси лапканы дагы өйдөраак көтөргөндө өтө бийик кылып көтөрүп берет. Бул жерде калың материалдарды коюп тиккенге жакшы болот. Бул машинка жакса сиздерге алып колдонсоңуздар болот. Баасы примерно 10 миңден 20 миңге чейин болот.